Бүгүн Бишкек шаарында Элеман деп аталган дагы бир мамлекеттик дарыкана ачылды. Номер 5 үй бүлөлүк медицина борборунун Туңгуч Кичи районундагы филиалында орун алган дарыкананын ачылышына саламаттыкты сактоо министри өзү катышты. Мамлекеттик дарыканалардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Учурда өлкө боюнча 50 түйүн ачылып иштеп жатат. Анда маанилүү дарылардын тизмесине кирген 800дөн ашык дары-дармектердин түрү бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги жакынкы күндөрү андагы аталыштардын санын 2000ге чейин жеткирүүнү пландап жатат. Мамлекеттик дарыканаларды ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылып, арзан баа саясатын туруктуу кармоо. Тургундар мында жеке дарыканаларга караганда 10-15% же 50 сомдон 300 сомго чейин арзан сатып ала алат. 27 миң бул жерде эл жашайт, ошонун ичинен 10 миңи балдар, калгандары баягы чоң кишилер да. Ошолордун баары балдар, жана беремин аялдар, 60-70ден ашкан кишилер бизде льгота имеется. Ошолор да ушул аптекадан алат да, скидка мененчи. Ошон үчүн азыр эми бул башталышы болуп атат. Кудай буюрса, дарылардын санын көбөйтүп алсак, бул элдер үчүн аябай эле жеңил болот да.